Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан эфир аркылуу көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинин Үмүт студиясы тарабынан даярдалган кызыктуу маекке жаңылыктарга күбө болосуздар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ош муда Казакстан Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, белгилүү жазуучу акын Саят Камшыгердин «Жүрөгүмдө жылдыз бар» аттуу китебинин бет ачары болду. Ал кандай китеп, китептин мазмуну, нускасы тууралуу кийинки материалда. Казакстан Республикасынын маданиятынын мыктысы, биздин сүйүктүү заманбашыбыз Саят Камшыгер мырзанын китебинин бет ачарына баарыңыздар кош келиңиздер. Ош мамлекеттик университетинде Казакстан Республикасынын маданиятынын мыктысы акын Саят Камшыгердин «Жүрөгүмдө жылдыз бар» аталышындагы китебинин бет ачары болду. Бул китапка менин 18 жастан баштап 45 жашка дейинки жырларым менде, жүрөгүммен сүйүү жырларым, азаматтык лирика, эл жер такырыбындагы, табигат такырыбындагы, башка шет мемлекеттерге баргандагы жырларым да осы жыр китабыма энген. Көп кырдуу бул инсандын чыгармаларынын жазылышы, китептин мазмуну жана каармандары тууралуу кеп жүрдү. Ошондой эле акындын көрмандарынын арасында китеп тууралуу суроо жооптор болду. Иш-чарада Ош мунун жамааты тарабынан даярдалган концерттик программага күбө болушту. Китеп казак тилинде жарыкка чыгып, аны Кыргыз Республикасынын акыны Обончу Атантай Акбаров кыргыз тилине которгон. Биз Гумилев атындагы университет менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда атайын кош дипломдуу программа ишке ашат. Мына ошол максатта биздин Казакстандан кыргызстандык студенттерибиздин бири-бирине болгон достугун, маданиятка, адабиятка болгон өзгөчөлүгүн бекемдөө үчүн биз атайын чакыруу менен Саят Камшыгердин казак ырларынын кыргызчага которулгандыгын жана кыргызча казакча ырларын жаштарга, коомчулукка жеткирүү максатында биз өзүбүздү эмилге көтөрүп ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Иш-чарага Ош мунун мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шарипова баштаган структура жетекчилери, маданият, адабият жаатындагы ишмерлер, казак акын жазуучулар жана окуу жайдын студенттери катышты. Алар китептин жогорку деңгээлде кыргыз тилине которулганын айтып, эки коңшулаш элдин маданиятын, кызматташуусун бекемдөөгө негиз болоорун билдирди. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош му жаңылыктары. Урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга маалым болгондой, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандары көбүнесе карапайым жана жөнөкөй адамдар. Анткени Чыңгыз Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамдай албаган жагдайда дал ушул улуу сапаттарды жөнөкөй адамдардан таба алган. А сиздер билесиздерби, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын каармандары Ош муда. Андай кезекте дал ушул көрсөтүүгө берсек. Урматтуу кесиптештер, урматтуу студент достор, биринчиден ушул бүгүнкү уюштурулуп жаткан кыргыз тили жана Айтматов ааламы аттуу 3 айлык жарыяланган ушул иш чаранын алкагындагы бүгүнкү уюштурулуп жаткан иш чаранын ачылышы менен баардыгыңыздарды чын дилден куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер. Окуу жайдын башкы имаратында кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышындагы 3 айлыктын алкагында Айтматовдун каармандары Ош муда аттуу иш-чара болуп өттү. Чыгарманы окуй алган, чыгарманы тандай алган, образды тандай алган ар бир жаран өзүнө кандайдыр бир жыйынтыктарды чыгара алат. Бүгүнкү өзгөчөлүк бул жерде окутуучулардын да катышкандыгы. Акыйкат жапаратынын, студенттик кеңештин, студенттердин деген баары жапатырмак Айтматовдун чыгармаларын даңазалоо. Сынакка Ош мунун ар бир факультет, колледждеринин студенттери команда болуп катышып, алар жазуучу Айтматовдун каармандарынын образын ачып берүүгө аракет жасап, чыгармалар дүйнөсүнө саякат жасашты. Налево. İşte.
Aliman! Aliman! Kuday! Çıday dur aylanayım. Çıday! Volkan apa! Volkan apa! Иш-чарага студенттерден сырткары Ошмунун аялдар комитети да активдүү катышып, Айтматовдун чыгармаларындагы энелердин, бугу эненин образдарын өзүндүлөрүнөн чагылдырып беришти. Бул ролду аткарып мен өзүмө мындан да Толгонайдын кыйындыгын, ушундай туруктуулугун алдым. Себеби дегенде ошол Толгонайдын жакын адамы каза болсо дагы өзүн таштап ийбей, өзүн мындай оор учурларда өзүн такыр таштабай күчтүү болуп турган. Ошондуктан мен ушул Толгонайдан күчтүүлүктү, эрктүүлүктү, туруктуулукту алдым десем болот. Иш-чаранын максаты студенттерге Айтматовду таанытуу, анын чыгармаларын жайылтуу, залкар жазуучунун өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу, улуттук баалуулуктарды, рухий дөөлөттөрдү жана маданий, тарыхый мурастарды даңазалоо. Ректор Кудайберди Кожобеков баштаган делегация Польшадагы Быдгош экономикалык университетинин сууну кайра тазалоочу илимий борбору, инновациялык жерди калдыктардан тазалоо борбору жана инновациялык мектебинде болду. Анда бул борборлор инновациялык мектептер тууралуу жеринен таанышып, маалымат алышкан. Дал ушул иш сапары инновациялык борборлор, илимий долбоорлор тууралуу ректор Кудайберди Кожобеков Ошмунун Үмүт телестудиясына маек берген. Анда кезекти дал ушул маекке берсек. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков баштаган делегация мына жакында эле Польша жана Түркия мамлекеттеринде өнөктөш окуу жайлары менен кызматташуу багытында атайын иш сапарда болуп келген. Мына ошол иш сапардын алкагында кандай демилгелер көтөрүлдү, кандай долбоорлор, келишимдер түзүлдү. Мына ошол суроолорго жооп берүү үчүн атайын студияга ректорубузду чакырганбыз. Кудайберди Капарович, кош келипсиз. Мына жакында эле мына чоң бир келишимдерди кабар учкай угуп атабыз. Өзүңүз да кенен айтып берсеңиз, алгач ушу Польшадагы ушу Быдгош экономикалык университети боюнча кандай келишимдер болду, сиздерди кандай тосуп алды, ошодон сөз баштасак. Рахмат. Биз ошол өткөн бир жыл мурун баягы дүйнөлүк ректорлордун форуму биздин Кыргыз Республикасында өткөн. Ошол форумга биз ошол Быдгош шаарындагы VCG деп коет, сиз айткан экономикалык университеттин кыскача аты. Ошол университеттин президенти, атайын ошол бөлүм жетекчиси менен биз чакырып, биздин өнөктөш университет катары ошондо келгенде бир топ маселелерди сүйлөшкөн элек. Ошонун алкагында ошол Быдгоштогу университет менен биргеликте ошол бир проект жазылып, ошол проекттин алкагында ошол Ош мамлекеттик университетинен алар бизди мындай чакырып ошол жака бардык. Эми албетте Быдгош деген бул ошол Польшадагы шаар. Биздин ушул Ош шаары сыяктуу эле калктын саны боюнча дагы мындай бир табиаты башкасы боюнча дагы ушундай эле шаар экен. Ал эми бул университет ошол бүгүнкү күндөгү биз баягы өзүңүз айткандай өзгөчө статустун алкагында айтылып аткан жанагы рейтингге кирүү, 4-муунга айлануу деген маселелер боюнча аракеттенип атпайбызбы? Вот ошол багалардын дагы стратегиялык багыттарында ошол нерселер болуп, анан ошол боюнча конкреттүү иш аракеттерди жасаган университет экендигин көрүп келдик да. Буга мисал катары, мисалы бизде ошол университеттин ошол өзү жайгашкан шаар менен биргеликте аткарып аткан бир топ проекттери жөнүндө барып жанынан таанышып келдик. Мисалы ошол биргеликте шаар менен биргеликте атайын Евросоюздун проектиси менен шаардын тазалыгы маселеси, мисалы мусорду кайра иштетүүчү фабрика курулуп, ошол фабриканын
чыккан элден таштандынын баардыгын сатып алышып, аларды электр энергияга, жылуулукка айландырып, кайра эле ошол шаарды камсыздап, анан эң акыркы чыккан отходу менен жолдорун асфальттагатышат да. Ушул нерсе жерде баягы шаардык мэрия тарабынан дагы чоң проекттер жазылып аракеттер болуп атат. Университеттин илимий потенциалы кошулуп атат. Биргелешип чоң экономика менен байланышкан маселелерди чыгарып атышат. Анан экинчиден ошол баягы орусча альтернативный источник энергии деп атпайбызбы? Ошол күндүн энергиясы аркылуу пайдаланып баардык жерлерин ошолор менен иштетүүсү, мисалы үчүн ошол университеттин шаар менен биргеликте курган чоң бассейни университет иштетип атат, бирок ошол иштеп аткан бассейндин колдонгон энергиясы, жанагы сууду тазалоо системалары баардыгы ошол өздөрү ойлоп жасап чыккан технологиялар, методикалар менен жасап, ал жерде дагы баягы биринчиден жашыл экономика немеси жок, отходу жок, өзүнө өзү каржылаган арзан энергия дегендей принциптер менен баягы эле биз айтып аткан туруктуу өнүгүүнүн критерийлери ошол жерде баардыгын параллельно сактап, анан эң мыкты биз көрүп, мындай бир суктанып, үйрөнүп келген нерсе булар ошого байланыштырып, баардык ушул аткарган иштерин дээрлик ошол Евросоюздун проекттеринин алкагында жасап атышат да, мэриясы дагы, университет дагы. Ошол эле университеттин 80% бюджети ошол проекттерден чогулат экен. Ошол эле сыяктуу дагы бир мага жаккан эмеси, ошол эле шаар менен биргеликте шаардын сууну толугу менен баягы скважина аркылуу чыгарып, аны тазалап, шаарга таза суу жеткирүү боюнча чоң проект. Буну дагы ошол университеттин баягы окумуштуулары менен биргеликте шаар чогулуп проект жазышып, же болбосо ошол шаардагы илгерки жараксыз болуп пайдалануудан чыгып калган 16 гектар жер бар экен. Ошону университеттин профессорлору проект жазып, 16 гектар жерди кайрадан жууп тазалап, кайрадан пайдалуу жерге чөп өстүрүп коюшкан, кайра ушундай проекттерди көрсөтүп атышат. Эми бул менин айткан баягы чоң проекттери да. Ал эми жөнөкөй университеттин ичиндеги мына биздин өндүрүштү иштетели дегендей университеттин жасаган нерселери, өзүнүн там ишканасы, өзүнүн типографиясы дегендер ал жөн эле. Керек болсо ошол өздөрү отурган зданиянын крышасында асел кармап, бал кармап, ошол университеттин өзүнүн балы деп көрсөтүп атат да. Вот баягы биздеги айтып аткан окуу, өндүрүш, коммерциализация деген нерселердин баардыгын булар толук ишке ашырып, ошондуктан анан биз булар менен көп мындай тажрыйбаларын бөлүштүк биринчиден. Анан бизге мындай чын дилден Кыргызстандагы биринчи жалгыз өнөктөш университет болгондуктан булар аябай мындай көңүл буруп, баардык багытта бизге жардам беребиз деп калышты. Булар дагы баягы ишке алган кызматкерлерге коюлган талаптар, мисалы үчүн жөнөкөй эле талаптар, бирок өтө маанилүү талаптар да. Мисалы бизде дейт иштеген кызматкерлер, мугалимдер жок дегенде 2-3 чет тил билиш керек деген мисалы биринчи критерий. Экинчиден дейт сөзсүз бир проект жасалыш керек. Проект жасала турган жөндөмү болуш керек деген экинчи проект айтып атат. Үчүнчү критерий жок дегенде 1 жылда ошол проект жазгандан кийин ар бир кызматкер жетекчиге чейин жок дегенде 2 жолу чет өлкөлүк университеттерге барып тажрыйба алмаштырып келиш керек. Ошондо 4-үнчү критерий бул предприимчивость деп атат орусча. Предприимчивый болбосо если кызматкер, ал биринчи 3 критерийди дагы аткара албайт деген мына жөнөкөй нерселер менен, бирок өтө олуттуу ошондой талап болгондон кийин, демек ошондой кызматкерлер чогулган жерде жанагы айтылып аткан чоң проекттердин дагы ишке ашышы оңой экен да. Ошон үчүн биз булар менен биринчи кезекте ушул проектти кантип жазабыз, кантип жазыш керек, кантип кайрылыш керек деген сыяктуу бизге онлайн тренинг өтүп эле турган болду. Андан ары ошол биргелешкен азыркы проекттерибизди улантып, андан башка дагы проекттерге бизди кошо турган болушту. Эми албетте баягы проекттерге кошулганда негизги грант холдер деп коет, ошол негизги университет катары болушу мүмкүн проектте кайсы бир университет, же болбосо
кошумча партнер университеттер катары кошулушу мүмкүн да. Анан биздин көпчүлүк проекттерибиз, азыркы бар иштеп аткан проекттерибизде дээрлик баягы партнер окуу жай катары кошулуп атабыз да. Биз акырындап ошол өзүбүз грант холдер болуп, өзүбүз ача турган проекттерге аракетибизди жасайбыз деп булар менен жакшы сүйлөшүп алдык. Буюрса ушул келгенден бери мен азыр тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды берип, андан ары улантып атабыз. Эми баягы биздин публикациялар боюнча, алардын журналдарына макала чыгаруу, ошол эле скопс маселелери боюнча, рейтинг маселелери боюнча бардык тараптан бизге, себеби бул университет эгерде кайсы бир өздөрүнүн региондоруна биз мына Ош мамлекеттик университети менен биз кызматташып атабыз, булар мындай университет деген маалыматы биздин целый ошол Европадагы университеттердин, Европадагы ошол коомчулуктун бардыгынын бизге болгон көз карашын түзөт экен. Себеби булар эгерде ошол мисалы бизге келип кеткен ошол университеттин президенти айтып атат, мен ошол Европадагы университеттердин бардык жыйналыштарында, бардык баягы эмалар жанагы жетекчилик коомчулукта да жүрөт экен да. Ошол жерлерде биз силер жөнүндө айтып атабыз деп. Себеби биз жөнүндө ал жерде эч ким билбейт да, Ош деген шаар бар экен, Ошто ушундай университет бар экен деген. Ушул нерселер өтө маанилүү да. Ошол аркылуу анан бардыгы уланып, мына биздин университеттин сайтына кирип биз барсак, мисалы университеттин сайтынан бардык маалыматты чогултуп, польша тилине которуп, ар бирине кирсең столдун үстүндө турат. Мына силер жөнүндө мындай информация алдык, мындай экен, тигиндей экен деп. Демек ал андан ары уланып отуруп, биздин мен ойлойм ошол иш сапарыбыз абдан жемиштүү болду. Буюрса жанагы чоң проекттерди жок дегенде биз университеттин деңгээлинде аткара турган болсок, мисалы ошол эле таштандыны сорттоп чогултуу же болбосо өзүбүздүн таштандыны өзүбүз ошондой бир механизмдер менен жасоо аркылуу биз университет катары, мындай бир интеллигенция катары биз жалпы коомчулукка дагы мындай мисал үлгү болуп көрүнө турган болсок, анан калгандар кошулат да. Анан бизде жок, биздин эл аны кылбайт, биздин эл бул мындай кылбайт, андай эмес, биз мындайбыз дей берсек, менимче алдыга жыла албайбыз да. Ошон үчүн ошол маселелерди дагы мына шаардык бийликке айтып, биргелешип жасайлы дегендей бир топ жакшы ой идеялар менен келдик да. Мына ошол жана санап кеткен негизинен 4 багыт боюнча 4 чоң проект айттыңыз да. Мына биздин дагы азыр угуп отурсак, Ош шаарында деле ошол өтө актуалдуу долбоорлор экен да. Ошол долбоорлорду ишке ашыруу менен университет киреше табабы Польшада? Сөзсүз, эми ал булар айтып атпаймынбы, жанагы проектти бизде көбүнчө биз жасайт элек, мамлекет бизге акча бериш керек деп отурбайбызбы? Аларда мамлекет эмес, ошол долбоорлорду жазып, мамлекеттик органдары баш болуп, ошол долбоорлор аркылуу мисалы Евросоюздун проектлерге жазып утуп атышат биринчиден. Анан мисалы ошол бассейнди ким курду десең, мына 60% проект Евросоюз берди, 30% мэрия берди, 10% университет берди. Эми мына университет иштетип атабыз, бирок немени толугу менен өзүбүз пайдасын көрүп иштетип атабыз дегендей эле да. Мындай бир государственный частный партнерстводон баштап жөнөкөй ошол университеттин өзү дагы мындай коммерциялык ошол иштерди аткарганга толук мүмкүнчүлүктөрү бар болуп атат да. Анан албетте буларда бардык жерде ошол жанагы экология жана мен айтып кеткен ошол туруктуу өнүгүүдөгү талаптардын бардыгын сактоо биринчи кезекте экен да. Ал критерийлерди сактап жазган проекттер дагы өтүп кетиш немеси ыктымалдуулугу өтө жогору да. Албетте булар деле айтып атат, мисалы биз $100 жазсак, ошонун эгер 10 өтсө, бул биз үчүн аябай чоң ийгилик деп. Бирок ошондой аракет жасап отуруп, мына айтып атпаймынбы, бир университеттин 80% бюджети ошол жактан түшөт экен. Эгер ошондой проекттин акчалары көбөйгөн сайын биз мисалы Польшада студенттерди окутуу контрагы эң арзан экен. Алар жөн эле өз искусственный арзан кылып койбойт экен. Баягы проекттен түшкөн акча көп болгон үчүн ошону менен покрывать этели, ошонун эсебинен контракт төлөмдөрү арзаныраак экен дагы. Анан бизден барып мисалы окуган студенттер да ошон үчүн көп экен да бул жакта. Баягы дүйнөлүк масштабта дайыма эле айтып жүрөт го, университеттердин дээрлик бюджети мисалы ошол выпускниктеринен башкаларынан түшөт деген сыяктуу. Буларда ошондой источниктер абдан жакшы экен да. Мына Ош мамлекеттик университети өзгөчө ошо медицина факультети тарабынан кулачын кенен жайып атат да. Бул багытта да ошо Польшада кызматташуу сүйлөшүүлөр болдубу?
эми аларда мисалы үчүн бизге окшош эле университет болгондуктан баардык багыт, баардык тармактар бар экен да. Биз мисалы университет тарабынан ошол медициналык клиниканы куруп баштаганыбыз жөнүндө айтып, немет кылгандан кийин атайын бизди ошол медициналык факультетине, медициналык лабораторияларын алып барып, даже булар ушунчалык частный ишканалар менен тыгыз маалымат жеткиргендиктен бизди атайын эгерде силер клиника кура турган болсоңор, биз ушул клиниканын ичинде монол багытта силер менен партнер болуп иштегенге даярбыз деп биз топ компаниялар менен дагы жолуктук да. Мисалы үчүн азыр эң дүйнөдө популярный болуп аткан жанагы Да Винчи деп коет, робот операция жасай турган немелер. Вот ошолорду катуу иштеткен, ошолор менен иш алып барган компанияларга жолугуп, ошолордун дагы мындай сунуштарын угуп келдик да. Бул эми ошол биздин буга чейин иштеп аткан медицина тармагындагы клиника, азыркы куруп аткандарыбыздын дагы ичиндеги мазмунун жасаганда ошолорго дагы биргелешип иштегенге макулдуктарын беришип атат. Иш сапарыбыздын алкагында дагы бир маанилүү окуя болду. Бул ошол Будгош шаарынын мэриясынын алдындагы инновациялык борбор, Будгош экономикалык университети жана Ош мамлекеттик университетинин ортосунда атайын келишим түзүлдү. Бул инновациялык борбор ошол Будгош шаарындагы шаардык жана мен санап кеткен проекттерди ишке ашыруудагы илимий жактарын толук ушуларга иштеген адистер аркылуу жасап атышат. Ошондуктан биз бул борбордун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, биз өзүбүз жанагы шаар менен, область менен кандай иштерди аткарышыбыз керек дегенде ошол шаар аркылуу байланышып, бизде дагы ушундай борбор түзүп, анан ошолордун окумуштуулары менен биргеликте иш алып барганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Вот ушул келишимди түзгөнгө дагы мүмкүнчүлүк беришти. Ийгиликтүү кол коюп, алар дагы бул жака келе турган болду. Бул боюнча дагы өзүнчө иш алып барабыз. Агай абдан жакшы болуптур. Мына Польша мамлекетинде өтө жакшы бир келишимдер түзүлүптүр. Кудай жалгап, мына ушулар эртерээк ишке ашып кетишине тилектешпиз. Ал эми Түркия мамлекетинде Памуккале университетинде да чоң бир эл аралык жыйынга катыштыңыз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бул өзүңөр билесиңер, мына өткөн жылы Өзгөн шаарында бизде мамлекеттик деңгээлде иш-чара болуп, Имам Саракси деген алым, дин алымынын мечити ачылган ошонун атындагы. Бул Имам Саракси деген ошол биздин Өзгөн шаарында ушул территорияда жашап, кандай бир себептер менен ошол жерде зынданга түшүп калып, анан ошол зынданда отуруп 30 том араб тилинде ислам укугу боюнча китеп жазган киши да. Бул ошол түрктөр абдан ошол баалаган мындай окумуштуу деп айтсак болобу, ушундай болуп эсептелет. Анан ошолдон улам өткөн жылы ошол келип Түркиянын дин министри, биздин мамлекеттик жетекчилер келип ошол мечит ачылып, анан ошол ачылгандан кийин ошо Имам Сараксини таанытуу боюнча атайын биздин университетте булар келип ошол Имам Сараксинин 30 томдук араб тилдеги китептерин түрк тилине которгон Акшет деген профессор 85-86 жаштагы киши кошо келип ошол жерде биздин университетте конференция өткөргөнбүз. Анан ошол кишинин атындагы бүгүнкү күндө фонд бар. Ошол фонддун каржылоосу менен экинчи конференция ошол Памуккале биздин партнер университет Памуккале университетинде өттү. Бул университетте ошол конференция атайын биздин бардык маалыматтарында ошол Ош мамлекеттик университети менен Памуккале университетинин совместный биргелешкен иш-чарасы, конференциясы болуп, мамлекеттик деңгээлдеги Турциянын жетекчилери, ошол шаардын мэри, областынын губернатору, маданият министри, дин министри өзү келип ошол жерге катышып, абдан мындай жогорку деңгээлде өттү. Бул университет менен биз өткөн жылы ошол ректору бизге келген, бизге келип келишимдерге кол койгонбуз. Ошол келишимдин алкагында биздин 15 студент бүгүнкү күндө 1 жылдан бери ошол жерде окуп атышат. Академиялык мобилдүүлүк боюнча алардын ичинде экөөсү магистратурада, калгандары бакалавриатта окушат. Алардын окуу шарттары менен тааныштык, аларга ушунчалык мыкты шарттарды түзүп бериптир. Ректору менен сүйлөшүп, ал жерден кийинки жылкыга ошол 15 баланы 30 балага чейин чыгарып бере турган болду. Аларга баягы 3 маал тамагынан баштап жашоо башкасы керек болсо мугалимдерге кошумча акча төлөп берип, кошумча окутууга чейин жасап атышат. Анан эң өзгөчө белгилей турган нерсе ошол биздин
эки университет биргелешип ошол кыргыз-түрк симпозиум болуп аткандыктан ошол конференцияны дагы атайын биздин боз үйдү апарып ошол жерге тигип жасалгалап биздин студенттерге калпактарын кийгизип коюп ушунчалык жогорку деңгээлде өтүп баягы жерге бир 200-дөн ашык конференцияга келген кишилердин баардыгында жанагы эле биздин университетти таанытуу, университеттин академиялык репутациясы деп атпайбызбы, ошол Турциянын бир тарабында дагы ошол Ош мамлекеттик университети жөнүндө абдан чоң мындай бир жакшы маалыматтар берилип, ал жерде ошол ар бир чыккан киши биз мына Ош университети менен кызматташып атабыз деп мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилерине чейин ушул жөнүндө маалыматтарды алышты да. Ал Памуккале университети дагы бир гана ошол теология багытында эмес, башка баардык классикалык университет болгондуктан алар менен дагы сүйлөштүк. Мына медицина факультети аларда дагы абдан катуу өнүккөн чоң клиникасы бар. Ошол багытта дагы бизге макулдугун берди. Баягы Сивас университети сыяктуу, эгер өздөрү келе турган болсо, биз окутуусун, жашоосун биз акысыз кылып беребиз дегендей сыяктуу. Башка айтканда ошол Турциядагы Памуккале университети аркылуу менен дагы мындай бир мамилебиз жаңы баскычка көтөрүлдү деп айтсам болот. Ошол эле Имам Саракси боюнча кийинки конференцияны ошол фонддун каржылоосу менен биздин Ош мамлекеттик университетинде өтө турган болду. Бул жерге уже мына Орто Азия бизге жакын өлкөлөрдүн баардыгы келип катышат. Бул дагы андан кийинки кадамга чыкканга абдан чоң өбөлгө түшөт деп ойлойм да. Абдан жакшы. Мына ушундай сырткы байланыштар башка мамлекеттер менен да жакшы байланыштар болуп атат. Ошонун натыйжасын биз кайсы мезгилден баштап мындай байкап сезип баштайбыз? Биз жөнүндө чет өлкөдөгү ушул академиялык чөйрөдө жүргөн кишилер ал жакшы университет деп айтыш керек да. Ал эми чет өлкөдөгү кайсы бир Турциянын же Польшанын университети айтыш үчүн биз алар менен ушундай мамилелерди, иш аракеттерди жасашыбыз керек. Бүгүн буюрса биз мына Кытай мамлекети менен бир топ ушуга окшогон иш аракеттерди жасап атабыз. Мына Россия менен кече көрдүңөр кыргыз-орус форуму 50 чакты ошол Россиянын университеттеринин ректорлору, президенттик администрациясына чейин келип катышкан нерсени өткөрдүк. Мына Өзбекстандын университеттери менен жасап атабыз. Европадан мына Чехиядан кече мына келип ошол жерге чейин биздин студенттерибиз барып 17-жылдан бери 18-жылдан бери жыл сайын ошол 12 бала бизге келип окуп атат ал жактан. Биздикилер барып атат, биргелешкен программалар болуп атат. Биз ушул нерсени будан ары уланта берсек, буюрса уже сезилип баштады. Мисалы, мен эми ошол университеттин жетекчиси катары менин негизги ишим ошол сырткы байланыштарды калыптандыруу, улантуу болуп эсептелет. Ошондуктан мен өткөндө тамашалап чын деле айттым. Биздин көп жерде кесиптештериме деле мурда биз барып ошондой чет өлкөдө болуп аткан университеттердин конференциясына, ушундай симпозиумдарга барганда биз өзүбүз барып ар бир университеттин эшигин каккылап, силер менен келишим түзөлү, биз ушул жактан келдик деп айтып жүргөн болсок, сиз эми мага сезилген жөнүндө айтып атам да. Азыр ошондой чоң жерлерге барсам, мен сөзсүз бир жок дегенде 10 чакты университет келип, сиз ошол университеттен келипсиз, сиздер менен биз келишим түзөлү деди келеди, уже бизге кайрыла баштады да. Бул мындай абдан жакшы ийгилик деп айтсам болот да. Себеби булар бүт бар жоктон көрүп, байкап, мисалы 20 университет барса, ошонун ичинен мени чакырып, сиз менен түзөлү деди келет десе, демек биз жөнүндө аларда пикир пайда болду, жакшы пикир пайда болду. Демек эртең алардан академиялык репутация катары суроо берсе, Орто Азияда кайсы университетти таанисың десе, мен Ош мамлекеттик университетин тааныйм, же Ош мамлекеттик университети мындай деп айтыш керек да. Вот ошондой механизмдерден барып, анан биз бул бир канча жылдын ичинде анан жанагы айтылган рейтингтерге киришибиз мүмкүн да. Ошон үчүн бул эми биздин университеттин ичинде дагы ар бир окутуучуга чейин бул маалымат жетиш керек. Ар бир факультет өзүнүн адистигине байланыштуу. Мен эми азыр эртең тапшырма берейин деп атам. Ошол факультет кафедраларынын деңгээлинде биз ушул проекттерди жазып, өзүбүз чыга турган жанагы мен айткан 4 критерийдин жакын иш аракеттерди жасап, жок болсо биз ошолорду кантип ошол критерийлерди бар иштеп аткан кесиптештерибизге үйрөтөбүз. Аларды окутуш керекпи, башка кылыш керекпи, ушулардын үстүндө иштеп аракеттерди жасайбыз деп ойлоп атам да. Агай, биз кубанычтабыз. Абдан жакшы үзүрлүү иш сапар болгон турбайбы? Мына Польшада жана Түркияда жакшы сүйлөшүүлөр, келишимдер болуптур. Биз бул бир эле Ош мамлекеттик университетинин атын чыгарбастан жалпы өлкөбүздүн желегин ушу эл аралык аренада чыгарууга, таанытууга жакшы бир өбөлгө түзөт деген ойдобуз. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып келе жатат. Сизге бир эркин микрофон берсек.
Рахмат. Эми чындап эле биз азыр бүгүнкү күндө университеттин республиканын ичиндеги жогорку окуу жайлардын арасында ошол 5 өзгөчө макам берилген университеттердин сафпашында бизге берилди. Андан сырткары ошол президенттин указы менен атайын Ош шаарынан жер бөлүнүп берилип, ал жерге университеттик медициналык клиника куруп баштап атабыз. Жалпы ошол рейтингтерде өзүбүздүн ички көз карандысыз рейтингтерде, регионалдык рейтингтерде биз алдыңкы орундарга ээ болуп, бүгүнкү күндө ошол бир эле республикада эмес, мүмкүн Орто Азиядагы ошол эң көп, эң чоң университет катары биз өзүбүздүн ордубузду таптык деп айтсам болот да. Анан албетте ошол кесиптештерге ийгиликтин өнүгүүнүн эч качан чеги болбойт. Мисалы мен ар бир сыртка чыккан сайын, башка жерге барган сайын ушундай нерселерди көрүп келип, ошол жаңы нерселерди киргизип, биз алдыга жыла беришибиз керек. Бүгүнкү күндө ошол көрүп келген нерселерибизди, аткара турган иштерибизди жасай турган университеттин мүмкүнчүлүктөрү толугу менен бар. Кудай буйрса, ошол биз биринчи кезекте студенттерибизге сапаттуу билим берүү аркылуу университеттин илимий иш аракеттерин, жанагы 4-муң деген аракетибизди жакшы алдыга улантсак, ошол жакынкы жылдарда ошол дүйнөлүк рейтингде да кайсы бир позицияда көрүнүп калалы деген кыял, ошондой тилек. Ошон үчүн бардык кесиптештерди, студенттерди, коомчулукту бизге ошого жардам бересиздер деген үмүттөмүн. Биз баардыгыбыз бирге аракет жасасак, бул нерселерге жетсек болот. Чоң рахмат агай. Атайын убакыт бөлүп бизге суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Жакшы максаттар бар экен. Булай жаап ошолор батыраак ишке ашып кетишине биз да тилектешпиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки жолу экранда көрүшкөнчө коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай бизге берилген убакыт өз соңуна келип чыкты. Сиздер менен Ошмунун Үмүт телестудиясы болду. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.